жесткий мына жалаң кыргыздарды чогултуп алган. Кайрадан Москвада спецнастардын айынан мо жараныбыздын мурду сынып башы жарылды. Жалаң кыргыздарды кармап алган деп мигранттардын жаңы видеосу тарады. ТР гинекологдор окуучу кыздарды текшерип жатканы айтылууда. Бунун кесепети мугалимдин окуучу кыз боюнда болуп калган. Караколдо айдоочу рулга ээ боло албай, унаасы абасы алып кеткен, жаракат алгандар бар. Жанар Акаев парламентте өтө каттуу айтты. Россиядан мигранттарыбызды кордоп жатышат, биз ушинтип отура беребизби деген сөздөрүн калтырды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Караколдо айдоочу рулга ээ боло албай, унаасы жолдон чыгып кеткен, жабыркагандар бар. 12 апрель күнү Каракол шаарынын Кыдыр Аке көчөсүндө жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу көөлөр билдирди. Алардын айтымында болжол менен 21:00 чамаларында айдоочу рулга ээ боло албай, унаасы жолдон чыгып кеткен. Анын кесепетинен 2 кыз, 2 бала жабыркаган. Облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматы аталган кырсык болгонун тастыктап төмөнкүлөрдү билдирди. 2025 жылы 12 март күтүнү саат 21:00 чамаларында Каракол шаарынын тургуну 2000 жылы туулган айдоочу автоунаасын башкарып бара жатып Каракол шаарынын Күчүков жана Кыдыр Аке көчөлөрүнүн кесилишинен рулга ээ боло албай, жолдун чыгыш тарабына чыгып кеткен. Бул факты каттоого алынып, жаракат алгандарды аныктоо боюнча тиешелүү иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Катуу айдап келаткандын кесепети ушундай болот да. Түркмөнстанда окуучу кыздарды гинеколог текшерип жатканы кабарланды. Ашхабадтын мектептеринде окуучу кыздарды гинеколог текшере баштады. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн редакциясы жазды. Маалыматка караганда мындай текшерүүлөр Борбор каланын мектептеринде жапырт жүрүүдө. Билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү журналисттерге муну кош бойлуу болуп калган окуучу кыздар көбөйгөнү менен түшүндүрдү. Азаттыктын өздүк булактары мындай текшерүүлөр Ашхабадтагы мектептердин дээрлик барында 9-10-11-12 класстын окуучулары арасында жүрүп жатканы кабарланды. Маалыматка караганда, соңку апталарда бир нече окуучу кыз кош бойлуу болгон учур катталды. Мектептердин биринде 9 класстын окуучусу мугалиминен кош бойлуу болгону аныкталган. Ал кыздын боюнда бар экени билингенден кийин башка кыздардын баары текшерүүдөн өттү, деди Жеке Булак. Буга чейин Түркмөн бийлиги кыз келиндердин бойдон алдыруусуна тыюу салуу сунушун көтөргөн. Аялдардын кийимине жана жүрүм-турумуна карата катаал чектөөлөр Түркмөнстанда 2022 жылдын апрелинен тартып кире баштаган. Булак Азаттык. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Дайте проветриться, говорю же. Таксиде тамактанууга тыюу салган айдоочунун видеосу тарады. Бишкекте социалдык тармактарда жүргүнчүлөрдүн таксиде тамак жеп жаткан учурду чагылдырган видео кызуу талкуу жаратты. Кадрларда такси айдоочусу жүргүнчүлөргө унаанын ичинде тамактанууга тыюу салып жатканын көрүүгө болот. Машинанын ишин тамак жыттантасыңар, мен балдарыма да уруксат бербейм деп айткан айдоочунун сөзү видеодо угулат. Окуя коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Айрым колдонуучулар айдоочунун мындай талаптарын колдосо, башкалар муну жүргүнчүлөрдүн укугун чектөө катары баалашууда. Сиздин оюңуз кандай? Чүйдө баңгизатын даярдап сатууга шектүү жаран аныкталды. Чүй облусунда сатуу максатында ири өлчөмдөгү баңгизатын мыйзамсыз өндүрүүгө шектелген жаран кармалды. Аламөдүн районунда белгисиз жарандар баңгизатын өндүрүп жаткандыгы боюнча милицияга маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада 1981 жылы туулган жаран кармалды. Үйүн тинтүү учурунда баңгизаттар жана ага тийиштүү шаймандар табылган. Булак Суперкежи.
Бишкекте Ринго Трейд казиносу менен соттошкон адам өз өмүрүнө кол салуу уюштурган. Бишкекте казинодон жабыркап, Ринго Трейд менен бир нече жыл соттошкон адам башкы прокуратуранын маңдайындагы курулуштан өзүн таштоого аракет кылган. Аны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарып калды. Рысбек уулу Улукбек азыр ушул этаждан секирем деп, мына прокуратуранын жанындагы этаждан секирем деп, могу жерге алып келип өзүнүн үстүнө безин куюп, өзүн өзү өлтүрүүгө даярданган. Анын бир талабы укуктарынын мыйзамсыз каралбай атышында. Азыр аны МЧС кармап, ылдыйга алып түшүп кетишти. Жанар Акаев, чет өлкөдө жарандарыбыз кордолуп жатса тынбайып отурганыбыз болбойт. Бүгүн 14 апрелдеги Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Жанар Акаев чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештердин кордолуп жаткандыгы тууралуу маселени көтөрүп чыкты. Анын айтымында дүйнөдө кыргыздар жатпаган түрмө калган жок. Тышкы иштер министрлигине, социалдык коргоо министрлигине бул тууралуу бир нече суроолорду узатты. Европанын бардык өлкөсүндө кыргыздар түрмөдө жатат. Мына Бельгияда 2 кыргыз, Голландияда 4 кыргыз, Литвадагы жүздөгөн тракт айдагандардын иш таштоосу, Италияда, Грецияда, бүт бардык жакта мигранттар алданып барып кордолуп жатат. Грецияда жаткан кыргыздар боюнча Түркияга карайбы десең, Москвага карайт дейт. Москвага чалып биздин элчилик силерге карайбы десең, Италияга карайт дейт. Италияга кайрылсаң бизди тааныбайт алар дейт. Ошентип ондогон эмес жүздөгөн жарандарыбыз тилекке каршы абактарда жатат. Мына ошол боюнча силер тышкы иштер министрлиги абдан катуу иш алып барышыңар керек дейди ал. Ошондой эле миграция министрлигинен реакция көрбөгөнүн кошумчалады. Элибизди мынтип тентиткенибиз аз келгенсип, мындай кордолуп жатса унчукпай тынбайып отурганыбыз болбойт. Эмгек социалдык коргоо министри, тышкы иштер министри эмне кылып отурасыңар? Жообун бериш керек. Эгемендүү өлкөбүз биз. Мындай мамиле болбойт. Бүгүндөн кеч калсаңар, министрлердин бардыгын кызмат ордунан алыш керек. Жөн эле папка көтөрүп алып жүргөн министрлердин эмне кереги бар деп баса белгиледи. Булак суу Беркежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.
Жестко мына жалаң қырғыздарды чогултуп алган. Жестко. Мына бір туғанымыздың мұрды сынды, башы жарылды.